Келечекте күтөт салкын төр, чарчабастан чорка күлүктөр. Мекен үчүн кызмат кылалы, ыйман менен бирге жигиттер, ыйман менен бирге жигиттер. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Бир Кудайга кулач жайгандар, дини үчүн күйүп жангандар. Куран менен жүрөк нурланып, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Мейримдүү боорукер жараткан Алла Тааланын ысымы менен баштамакчымын. Мен сиздерге бүгүн бир нерсе айтам. Рахмат айы Рамазан акыркы берүүбүз. Акыркы десем, илгери карыялар уруш чекен, акыркы деп айтпагыла деп. Демек, сиздердин тилегиңиздер, менин тилегим кийинки Рамазандарда жолугушабыз деген жакшы ойдо болмокчу. Акыркы эфирибизде дагы өтө кызыктуу. Эмне себептен биз айды көрбөйбүз? Биз намаздагы календарлар туурабы, туура эмеспи? Ушундай маселелер жөнүндө маек болмокчу. Көңүлүңүздөрдү ошол тарапка буруп, өзүңүздөр да бааңыздарды бериңиздер. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тоспо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, дамы жана жагымдуу жуты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. 1000 жылга чукул жашаган Нух пайгамбардан ушунча жыл өмүрүңүз кандай өттү десе, Нух пайгамбар айткан экен,
ушунча жыл өмүрүм үйдүн бул эшигинен кирип тиги эшигинен чыккандай эле болдум деп. Ушунчалык зуулдаган мезгилде жашап атабыз. Кечээ эле Рамазанга кирдик эле, мына акыркы күнү сиздер менен жолугушуп отурабыз. Рахмат айы Рамазан берүүбүздүн биринчи берүүсүндө бүгүнкү мейманыбыз келип берди эле. Бүгүн дагы жыйынтыктап өзүнүн жакшы сөздөрүн айтканы келип отурат. Ал устасыбыз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Хабибулла Кадырбердиев. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Рамазандын биринчи күнүндө жолугуштук эле. Эми акыркы күнүндө жолугушуп атабыз. Сиз менен маек куруш өтө кызык. Себеби элдин оозунда көп угуп жүрөм да бир маселени. Ал маселени өтө жакшы билген, кылдаттык менен билген ал Тургай элге майдалап түшүндүрүп берип турган жалгыз устасызды айтсам да болот. Эми бардыр, бирок белгилүү ай маселеси боюнча. Бизде ушул орозо башталганда эле чу дегенде суроо берейин. Ушу мурда ай көрдүк, ай көргөн жокпуз деп эле 30 күн кармап эле жөн эле жашап жүрчү элек. Илгерки молдолор кыйын эле, азыркы молдолор каяктан чыкты деп эле кээ бирөө айтып жүрбөйбү? Ушу ай көрүү маселеси боюнча кандай, элге кандай түшүндүрөсүз? Мындай Кыргызстан өлкөсүндө биздин тоолуу жерден ай деле көрүнбөйт экен. Кайсы туура мамлекетти ээрчисек болот? Заманбап мезгил азыр. Түркия баягы 60% туура алдын ала көргөн аппарат менен далилдейт экен деген сөздөр бар да. Кээде мындай башка мамлекет менен туура келип калат, кээде туура келбей калат. Ушул жагдайда кандай айтып бересиз? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Бул маселе көйгөйлүү болуу менен бирге мындай бир жабык бойдон келип аткан. Бул жаатка бир басым жасап, бир аныктоо киргизүүгө бир аракет жасаган адамдар аз болгон да. Тагыраак айтканда бир унутта калган илимдей болуп калды эле. Анан биз бир аз аракет кылып биз мурда биздин кесибибиз география факультетинде окугам, анан астрономия, физика жагынан да бир аз кабар болуп, шарият илимин окуп, экөөнү айкалыштырып дегендей бир аз аракет кылып, кеңешип, изилдөө жүргүзүп көргөнбүз. Негизи шариятыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. Суму ли ру'ятихи ва афтиру ли ру'ятихи. Силер качан айды көрсөңөр, анан айды баштап орозо кармагыла. Качан айды көрсөңөр гана оозуңарды ачып айт майрамын өткөргүлө деген хадистин негизинде бар эле мазхабтарда эмес, бар эле мазхабтарга кошулуп, биздин мазхабта деле фатва китептеринде качан биз айды көрсөк гана киребиз, болбосо жок деген фатва бар. Аны менен бирге эле ла ю'тамаду ала хисабил фалакийин, астрономдордун эсебине таянылбайт деген сөз да кошумчалап кетилген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзү деле ушундай деп аткан: инна умматун уммиятун ла нактубу ва ла нахсубу. Биз билимсиз үммөтпүз, ал айдын же болбосо асман терролордун аракеттерин эсептей албайбыз, билбейбиз. Андыктан биз көзүбүзгө гана ишенебиз, көз менен көрсөк гана айга кирип, көз менен көрсөк гана чыгабыз деген хадиси да болгон. Ошонун негизинде ар бир адам баласы бул эч качан Мухаммад алейхиссаламдан акылдуу, илимдүү болуп кетпеш керек. Ошондуктан жанагындай бир астрономиялык эсептерге таянылып болбойт. Пайгамбарыбыз муну чечип койгон. Ар жака бер жака кетиштин кереги жок деп мурдадан ушинтип келинген. Бирок учур келди, заман келди, элдин баары көлүнүп турат, илим өстү, техника өнүктү. Асман терролордун ар биринин аракети үйрөнүлүп, дыкат, назик жерлерине чейин баардыгы белгиленип чыкты. Тагыраак айтканда, мындай жааттан илим өнүгүп, өзүнүн туу чокусуна жетти десек болот да. Айды же болбосо күндү дегил асман терролорун эсептеп, алардын бир өзүнүн огунда жүрүүсүнө ишенүү, же аны эсептөө болот экендигине же болуусуна бир канча Кур'ан аяттары далалат кылат. Мисалы Ар-Рахман сүрөсүндө келет: Астагфируллах, аш-шамсу вал камару бихусбан. Күн менен ай булар эсеп менен жүрөт. Далика тақдирул азизил алим. Бул азиз жана эң аалым болгон зат Алла Тааланын өлчөөсү. Алла Тааланын өлчөөсүндө тагдырында эч кандай өзгөрүү болбойт деп. Демек, аалымдарыбыз мына ушундай маанидеги аяттар өтө көп кездешет Кур'анда. Ошолордун негизинде асман терролорун эсептеп, ошонун негизинде
айга кирип же айдан чыкса болот деген чечимге келип отурушат. Анан пайгамбарыбыздын жанагы хадисинде үммөт билимсиздиктен чыкты. Үммөт ошол астрономия илимин негиздей алды. Демек, биз бул эсеп менен жүргүзсөк да болот дешти. Биз астрономиялык эсеп менен айга кирип жана айдан чыгып деген эмени амалды кылсак болот. Бирок бизден 10 кылым мурда эле жашап өткөн Абу Райхан Беруни, андан кийин жашап өткөн шакирттер болгон Улугбек, Али Кушчи, Муса Казызада деген бир ушул биздин Борбордо кайрадан чыккан чоң аалымдарыбыз, ошол астрономия жаатын, биология, химия жаатын бүт өздөштүргөн дагы булар деле ошол доордо эле тартиптерди түзүп берип коюптур. Айды кандай кылганда көрүнөт, өзүнүн эрежелерин бизге иштеп берген. Ошол эрежелер менен биз айга кирип чыксак болуп атат азыр. Бир адам айды көрдү, мен айды көрдүм десе, анын сөзү өтөбү? Маселе мындай. Мисалы кечиресиз да, бир жылы Меккеде ай көрүндү деди, бирок биз ага баш ийбей толук кармадык ушул маселеде. Маселе мындай да, жер шары билесиздер шар формасында, кайсы бир жерде күн чыкса, башка бир жерде батып аткан болот. Демек, жердин кайсы бир жеринде бирөөлөр багымдат намазын окуса, башкалар куфтан намазын окуп аткан болот дагы. Күндүн чыгып батуусунун орундары жерде түрдүүчөлүктү түзөт. Куду ошондой эле ай да мына ушундай. Бизде көрүнбөгөн ай барып Саудияда көрүнүп калуу ыктымалы бар. Саудияда көрүнбөгөн ай барып Америка материгинде көрүнүп калыш ыктымалы бар. Өзү негизи асманда билесиздер, ай жерди айланат. Жер күндү айланса, ай жерди айланат. Айдын жерди бир сыйра өзүнүн огунда толук 100%, 360 градуска айланып өтүүсүн сидерикалык жолу деп айтылат. Ал 27,34 сутканы түзөт. Демек, ай өзүнүн огунда толук айланып өткөндө 27,34 сутканы да жетип келет. Анда 29 күн, 30 күндүк ай деген кайдан чыкты деген суроо болушу мүмкүн. Ошол жердин бир тушуна келгенде, мисалы, жер, ай жана күн үчөө бир түз сызыкка жатат. Муну араб тилинде ихтиран деп коет. Эмени орустада новолуние деп коет. Ошол мезгилде ай эме болду дейт. Ошолдо ай күн менен жердин ортосунда калат да, айдын фазасы бизге 0% болуп эчтеке көрүнбөйт. Анан ошодон бир аз ай жылгандан кийин анан айдын бир капталынан күндүн жарыгынын шаңы тийип, ороксумал болуп бизге көрүнүп, анан ай айланган сайын ал фазанын көрүнүшү бизге көбөйүп бара берет да. Эми ошол учурда жердин материгинин кайсы бир тушуна туш келген болсо, ай, күн, жер үчөө бир түз жатканда, кайра ай өзүнүн огу менен келди 27,34, бирок жер да айланып турат да, жер жылып кетет. Кайра ошол орунга жетип алыш үчүн дагы 2 суткадан ашыгыраак убакыт кетет дагы, орто эсеп менен 29,54 сутка керек болот. Муну айдын синодикалык жолу деп коет. Айдын 2 жолу бар. Өзүнүн жолу сидерикалык жол, жерди кууп жетиш үчүн синодикалык жол деп айтылат. Бул орто эсеп менен 29,54 сутка болот дагы, бул жыл мезгилдерине карап бир аз азыраак, бир аз көбүрөөк боло берет. Ошон үчүн бул учур аалам боюнча бир убакытта жүзөгө келет. Бизде күндүз болгон болсо, мисалы үчүн бизде саат 12-ден 15 мүнөт өткөн болгон болсо, Саудияда ошол нерсе эртең мененки саат 9-дан 15 мүнөт өткөндө болду. Эми ар бир жер өзүнүн жашаган жеринде айдын 29 күнү болгон күндө айды күзөтүү иш-чарасын өткөрүш керек күн батаар мезгилде. Эгер ай көзгө көрүнүп калса, эртеси күндү айт кылыш керек. Эгер ай көзгө көрүнбөсө, анда ошол айды 30га толтуруп, бүрсү күнү айт кылыш керек. Эми бизде айды күзөткөнүбүздө көрүнбөй калса, Саудияга барып көрүнүп калыш ыктымалы бар. Себеби Саудияга канчалык жерден батыш тарапка барган сайын айды көрүү мүмкүнчүлүгү артып бара берет да. Артып бара берет. Бирок ал бизге өтпөйбү? Эми ошол бизге саудтардын же Америка материгиндеги адамдардын айды көргөндүгүн биз кабыл алабызбы? Ошолордун айдын көргөндүгү менен биз айт кыла алабызбы деген маселе келип чыгат да. Мына ошол маселеде өзү мазхабыбыздын ичинде 2 түрдүү маселе бар. Бир маселеде ооба,
ааламдын кайсыл бир жеринде болбосун ай көрүнсө, бүтүн жер шарынын баардыгына орозо фарз болот. Ошондой эле орозону бүтүрүп айт кылуу керек болот деген маселе бар. Кээ бир мазхабтын кээ бир эмесинде болсо, фатваларында болсо, жок, ар бир жер өзүнүн гана айын карасын. Өзүнүн айын карасын. Башка жерде көрүнгөн ай экинчи жерге өкүмү жүрбөйт. Жүргөндө качан жанагындай 1 айлык жол болсо, мисалы үчүн Кыргызстандан тиягы биягы 4 тарабы тең 1 айлык жолду камтыган, мисалы борборду кажырып коек, ошол өлкөлөрдө көрүнгөн болсо, анда алатын кабыл кылса болот. Андан нар жагын кабыл кылып болбойт. Бул өкүм жүрбөйт. Буга далил бар. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан бир хадис келген, ошондо эмеден Шамдан, Дамаштан келген адам эле биз кече айды көрдүк эле десе, аны кабыл кылбай, алардан 1 күн кийин айт кылышкан. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушинтип буйруган деген өзүнчө нас далил бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү эң чоң аалымдарыбыз, заманабыздын Ханафи мазхабын тутунган чоң аалымдар бар. Мухаммад Таки Усман деп коет, доктор Салах Абул Хаж деп коет, раматылык мына Өзбекстанда өтүп кетти, Шайх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Ушундай чоң таанымал аалымдарыбыздын бардыгы ар бир аймак өзүнүн айын карасын, өзүнүн айы менен орозо кармап, өзүнүн айы менен айт кылсын дегенге басым жасашкан да. Андыктан биз ушул маселени карманып келип, тагыраак айтканда Борбордук Азия менен биргеликте ишмердүүлүк жүргүзүп атабыз. Биримдикте бололу, фатваларыбыз бир болсун, айрыкча мына ушул Рамазандын башталуу саяктоосунда бир бололу, бир элбиз, бир журтпуз, тилибиз, динибиз баарыбыз бир, мазхабыбыз бир болсо түрдүүчө болбойлук деп биз да бир эреже кабыл алып, ошол Берунилердин жана башка астроном мусулмандардын, жөнөкөй астроном эмес, ислам аалымындагы ошол астрономияны өздөштүргөн аалымдардын эрежелери менен ушинтип келгенбиз. Анан бул Рамазанга кирип чыгууда дагы бир көйгөйлүү маселе бар, саясий өңүт да эсепке алынат да. Мисалы үчүн кээде ошол Саудиянын көргөн айы анын жанында эле турган Мисир, Египет көрбөй калат, Яман көрбөй калат, же башка болот дагы. Буларда дагы ошондой саясий бир кыймыл аракет же оюн деп коебуз, ушундай болот дагы. Бири-бирине терс келиш үчүн эле бири көрдүк десе, экинчиси көрбөдүк деп эле. Бул тарыхтан болуп келатат мына ушундайлар. Ошол саудиялыктар болсун, башкалар болсун, ошол айды көргөндүгүнүн адашкандыгы ошол 60-70, кээ бир учурларда 80%га чейин далилденип келип атат. Туура эмес көрүп алган, башка бир жылдызды көрүп алган болушу мүмкүн деп. Андыктан анын айды көргөндүгү жөнүндө өзүнчө кабар берүүчү күбөлүктөрдүн жана башкалардын шарттары бар. Ал шарттар дагы өзүнчө жолго коюлуш керек, мындай нерселер болбой атат. Ошон үчүн мен журтчулукка айтарым, биз расмий жетекчиликке башыйлы. Биздин Кудайга шүгүр Кыргызстанда расмий жетекчилик бар. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бар, анда аалымдар кеңеши деген орган бар. Алар деле ошол мусулмандардын кыргыз журтчулугунун ибадатынын туура так аткарылуусуна жоопкерчиликти моюнга алып отурат. Алар деле 7 эмес, балким 70 өлчөп кесүүнүн жолунда турат да. Аябай кылдаттык менен бүт ошол керек болсо дүйнөлүк астрономиялык обсерваториялар менен кеңешмелерди өткөрөбүз биз. Жанагындай онлайн жыйындарды өткөрөбүз, китептерди карайбыз дегендей. Аябай кеңешмебиз же болбосо мындай бир кылдаттыгыбыз өтө неме. Андыктан эл журтка айтарыбыз, ошол расмий жетекчилик кандай көрсөтмө берген болсо, ошону менен кетиш керек. Туура ошол мындай деген, китепте андай деген, бирөө көрсө ачыш керек экен дегенди аны биз да билебиз. Ошол айтып аткан фатваларды, ошол айтып аткан хадистерди биз да окуганбыз. Демек, мунун өзүнүн жанагы чымчык сойсо да касапчы сойсун деген кыргыздын сөзүн барганда баардыгын изилдеп, тактап, негиздеп, анан журтчулукка бир нерсени сунуштайбыз да. Асмандан эле бир нерсени алып койбойбуз. Урматтуу бир туугандар, көрөрмандар, билген жолуңду атаңа бербе дейт. Билген аалымдарыбыз ээчили, итаат кылгандагы жакшы. Кудай буйруса эми өйдүлдүү болуп бир нукка түшүп келатат окшойт. Анан негизи эле айды биздин мекенибизден көргөн учурлар болгонбу? Ооба, болгон. Эми мурда Ай биз байкуштарга да көрүнгөнбү дегендей. Ооба. Муну бир сөз менен айтыш керек. Адам канчалык такыба болсо, ошончолук көзү курч болот дейт да. Биз өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө көп күнөөкөр болуп кеттик. Мен башкага бир нерсе дей албайм, мен өзүмдүн мисал кылып айтайын. Көз менен канча күнөө жасап атабыз. Демек көздүн курчтугу эмеси кетип, анан ал күндүз боло турган айды эмес, кече түнү чыккан айды араң көрүп атабыз дейм да. Мен бул бир мисал келтирип айттым. Мурда ошол доорлордо көргөндөр болгон, бирок азыр бизде да аалымдар кеңешинин токтому менен Азирети муфтийнин буйругу менен 2018 жылы
ай көрүү жана намаз убактыларын тактоо боюнча комитет түзүлгөн. Ошол комитеттин төрагасы мен өзүммүн. Бул комитетте 7 адамдан турабыз. Тиги Кыргыз Улуттук университетинин астрономия боюнча ага окутуучулары бар, аерде Ислам университетинин проректорлору бар, атайын ошол чет өлкөдөн астрономия жаатында окуп келген адистер бар дагы. Иши кылып биз иш чараларды алып барып атабыз жана ай сайын ушул Бишкек координаты менен айдын чыгуусун күзөтүп барабыз. Жанагы Сарак Симештин бийик мунарасы бар, ошол мунарага чыгып ар күнү ошол айдын эмеси боюнча өзүбүздүн эсеп боюнча күзөтүп барабыз. Көп эле учурларда ошол биринчи күндүк айды көргөн учурларыбыз болгон, анын фотолору бар, башкалары бар. Себеби ал илим айды караш керек десе эле ар ким жанагындай туш келди жакта карай берет да. Бирөө тиякты карайт, бирөө батышты карайт, бирөө биякты карайт. Астрономия илим менен карасаң, ошол күнгү ай каерде тургандыгы илим менен маалым да. Анын градусу, анын азимуту, анын горизонттун бийиктиги, анын элеңгешини жана башкалары бардыгын так болгондон кийин биз ошол жердин өзүн гана карайбыз да. Дөрбү менен башка менен ошол жердин өзүн карасаң, күн ачык болгон учурларда көрүнүп атат ай, муну көрсө болот. Алла разы болсун. Элдердин көп берген суроосун сизге берейин да. Намаз календары боюнча муну сиз түзгөнсүз. Мен өз көзүм менен көргөн бир нерсени айтайын. Ифтарда чоң эле алымдарыбыздын кээ бири календар менен ачалы деп атсак, бул эртерээк экен, дагы 10 мүнөттөн ачыш керек, мына эшикти карабайсыңарбы, тигинде мындай деген сөздөрдү угуп калдым да. Биринчи суроом, календар туура коюлганда, силер ошо этияттуулуктун баарын эсепке алгансыңар. Анан эртең менен соорлуктан кийин календардын мүнөтүнөн кийин канча убакыттан кийин багымдат окулат? Коркпой окуй берсе болот. Бул бүгүнкү күндө коомчулукта аябай көп талкууга себеп болуп атат. Биз ар бир адамга жеке барып түшүндүрүп берүү кыйын экен. Бирок ошол намаз убактыларынын календарын китепчесин чыгарганда биз аерге бүт бардыгын далилдер менен, Кур'ан аят хадистер менен негиздеп жазып койгонбуз. Тилекке каршы аны көпчүлүк окубайт экен да. Ушул учурдан кайрылып кетсем жакшы болот экен. Бизде буга чейин бир намаз убактыларынын календары муфтият тарабынан чыгарылган эмес. Биз кошуналардын Өзбекстандын, Тажикстандын жана башка мамлекеттердин ошол намаз убактыларынын календарын колдонуп келгенбиз. Аны менен бирге божомолдуу бир түзүлмө десек болот, бир расписание пайда болгон элдердин өзүндө. Ар бир тармактын Баткенде өзүнчө бир эсеп, Нарында бир өзүнчө эсеп, мына Каракылашы Кашкарайдуу экен, баланча жылдыз көрүндү экен, же болбосо чымчыктар чырылдап аттыбы экен, же мындай бир таш ыргызсаң көрүнбөй калдыбы экен, ошондо оозу чалы деген өзүнчө бир элдин өлчөөсү ичинде өзүнчө бир ушундай өлчөөлөр пайда болгон. Бирок бул эч кандай бир негизге, же Кур'ан аятына, же хадиске, же болбосо астрономиялык эсепке эч нерсеге таянылган эмес. Болгону этияттыкты гана эсепке алышкан да. Бирок бүгүнкү күндө тактык болуп, бардык жердин координаты менен кайсыл учурда күн батат, кайсыл учурда күн чыгат, кайсыл учурда чак түш болот, бардыгын эсептеп биз элге сунуштасак, мурда аларга аң сезимине сиңип калган түшүнүккө терс болгондуктан кабыл кылгысы келбей атат да. Эрте ашып алабыз, ушунча саат кармаган орозобуз бузулуп калабы деген кооптонуулар болуп атат. Бул андай эмес, себеби мына бул батыш горизонт жакты күзөтөлү, ошол кайсыл Кыргызстандын кайсыл аймагында жашасаңыз, ошол муфтияттан чыккан календарды колго алып, күн кайсыл саатта көрсөтүлөт дегенден болсо, горизонт жолтоо болбой турган бир тегиздик жерге чыгып күзөтүп турсаңыздар, сөзсүз күндүн дискасы горизонттон батып кетет да. Күндүн дискасы горизонттон баткандыгынын өзү жетиштүү. Ал сиздин асманыңыздын карарып, же бир жылдыздын көрүнүүсү, ооз ачуусуңуз үчүн ал шарт эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир топ хадистери буга далилдер бар. Хадиси кудси деп коет, Алла тааланын өзү айтат: "Ахаббу ибади илайя ажалухум фитран". Пенделеримдин мага эң сүйүктүүсү күн батаары менен тезинен кечиктирбей ооз ачканы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сапарда жүргөндө Hazreti Bilal айтат. Орозо кармаган эле. Анан күн баткан учурда: "Эй Билал, келем атыңдан түш да, бизге жеп ичкиде, ооз ачкыдай бир нерсе бер" деди эле. Hazreti Bilal айтты: "Эй Алланын элчиси, бир аз кечкирсин" деди. Деди эле: "Жок, бере кой" деди. Деди эле кайра айтты Билал: "Эй Алланын элчиси, жапжарак эле болуп турат го" деди. Деди эле үчүнчүсүндө пайгамбарыбыз катуураак урушты. Бер дегенде бер деди. Анан Hazreti Bilal берди, пайгамбар алейхиссалам оозун ачты дагы мындай деди: "Силер" деди, "качан" деди түндүн бияктан баш бакканын көрсөңөр, күндүздүн бияка кеткенин көрсөңөр батыш тарапка, күн баткан учурда, орозо кармаган адам ошо замат тезинен кечиктирбей оозун ачсын" деди. Демек, ошол хадистин мындай маанидеги хадистер өтө толтура. Мен бирөөсүн гана айтып атам. Ошол кээ бир адамдар жапжарык эле болот деген күмөндү Hazreti Bilal да айтып атат.
Алланын элчиси жапчаргыр болуп турат го, бир аз кечкисин анан ачпайсызбы дегенде, пайгамбарыбыз мына ушундай көрсөтмөсүн берген. Демек мында таттык бар. Календардагы мүнөт менен асса жаңылбайт. Ооба, жада калса биз ошол ар бир аймактын горизонттун күндүн дискасынын батуусуна этияттык менен 5 мүнөт кошуп бергенбиз. Мисалы бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча саат 20-дан 25 мүнөт өткөндө ооз ачылат деп көрсөтүлгөн болсо, ал 5 мүнөт эртелик күн баткан болчу. Этияттуулук. Чындыгында 20-да баткан болчу, биз этияттан 5 мүнөт кошуп берип атабыз. А бирок андан артык кошо албайбыз. Себеби андан артык кошсок биз шарияттан чыгып кетебиз, хадиске терс амал кылган болобуз. Жана башка мына ушундай бир күнөөкөрчүлүк жактары болгондуктан биз болгону ошону гана коштук. Түшүнүктүү. Багымдат намазы боюнча. Багымдат намазы боюнча ошол бул таңдын алгачкы жүргөнүн дагы эле баягы маселе, географиялык рельеф бизде түз эмес. Тоолор бар, шаарлар бар, дарактар бар, жана башкалар бар. Анын себебинен биз таңдын алгачкы жүргөндүгүн көз менен байкообуз мүмкүн эмес да. Бул дагы эсеп менен бардыгы жүргүзүлгөн. Күн горизонттон 18 градус төмөндө турган учурда алгачкы таң башталат. Буга шарият жана астрономия илимдеринин 90% ашыгы келишим кылышкан. Туура буга да каршы чыккандар бар. Эрте деп. Ошондой эле, бирок алар аздык түзөт да. Ошондой эле биздеги кээ бир адамдар, же болбосо адамдар деп молдокелер деле муфтияттын көрсөткөн убактында таң жүрбөйт. Андан бир 15 мүнөт, же болбосо 20 мүнөт өткөрүп анан беките бергиле ошондо таң жарып атат деген бир пикирлерин айтып атат. Бирок алар ошол таңдын жарыгы горизонттон аткан эмес, таңдын көзгө көрүнгөндүгүн айтышып атат да. Таңдын горизонттон көтөрүлүп, асманга көтөрүлүп барып адамдын көзүнө байкалганда ана мына эми таң жүрдү деп атышат. Бирок көпчүлүк адамдардын бардыгынын орозосун бузуп атат да. Туура эми биз ошол көрсөтүлгөн убакытта ооз бекитип эле артынан багымдат намазын окуса боло берет. Бирок анчалык дагы да этияттык кылам десе, анда намазды кечиктирсин, ооз бекитүүнү эмес. Ооз бекитүүнү ошол биз көрсөтүп берген календардагы убакыттын дал өзүндө бекитсин. Кээ бирөөлөр суроо турат. Молдоке биз эрте менен турсак 3 мүнөт кеч калыппыз, анан бир стакан суу иче калып эле бекиттим. Же 5 мүнөт кеч калыпмын деп айтышат да. Жок. 1 секунд кеч калса да болбойт. Себеби ар бир асман телосунун аракети тынымсыз секунд сайын өзүнүн аракетинде турат. Демек биз ошол убакытты бергенбизби? Ал 1 секунд кеч калса да ошол күнгө орозосу жарабай калат. Этияттуулук болгон эмес. Кайра ал адам этияттуулукту өзү минус кылып алсын. Мисалы, эрте менен саат 3-төн 35 өткөндө ооз бекитилет десе Бишкек карнет менен, ал 3:30 эле бекитип алсын этияттык үчүн. Ошого чейин 5 мүнөт жеп эле ал бир нерсе болбойт го, бир ашыкча тоюнуп кетпей же башка болбойт. Этияттык үчүн ошо 5 мүнөт эрте оозун бекитип, жанагындай суу пуусун ичип, дуасын кылып, ниетин кылып бекитип алсын. Себеби анын сааты дагы ошол Гринвичтин саатына секунду, минуту туура эмес да, ошондо бекитем десе. Анан азанга таянганда болбойт. Азан себеби азанчылардын бардыгы да ошол көрсөтүлгөн убакыттын өзүндө азан айтпайт. Кечигип келип атат, уктап калып атат, же болбосо ошол илимди түшүнбөйт азанчылар. Азанчылардын баары эле билимдүү эмес да. Ал өзү ошол календарга көрсөтүлгөн убакытта оозду бекитип алган болушу мүмкүн. Анан дааратын алып, нары бери кылып, мешитке барып, жанагындай микрофон аппаратын жакчак канча убакыт өтүп кетет. Анан азан айтса, адамдар ошол азан айтканда токтосо, анда да болбойт. Ошон үчүн азанга эмес, календардагы убакытка караңыздар, адан да эртерээк бекитишке аракет кылыңыздар. А намазга келгенде ошол календарда көрсөтүлгөн убакыттан кийин окусаңыздар болот. Биз ага кепилдик беребиз. Бирок дагы да этияттык кылыш үчүн тиги молдо сүйлөп атат, бул молдо сүйлөп атат десеңиз, анда ошол календарда көрсөтүлгөн убакыттан 15 мүнөт, 20 мүнөт өткөрүп туруп, анан багымдатты окуп эле бериңиз. Деги эле аламдын кайсыл бир жеринде ай көрүнсө, калган бөлүгүнүн баарыгына орозо кармоо же айт кылуу фарз болот деген маселе бизден башка мазхабтарда жок. Ал мазхабтардын баарында ар бир аймак өзүнүн айын карасын деп айтылат. Ал эми биздин мазхабта болсо бул маселеде эки түрдүү сөз бар. Бирөөсү ошол кайсыл бир жерде ай көрүнсө бүтүн аалам боюнча орозо кармасын же айт кылсын дейт. Ушул маселе мындай бир машхур, тагыраак айтканда кеңирээк, кененирээк тарап кеткен. Ал эми мунун биздин эле мазхабтын ичинде экинчи жагы да бар. Жок, ар бир аймак өзүнүн айын карасын деп. Эми фатванын эрежеси боюнча биздин Ханафи мазхабынын усулу фатвасында расмий муфти мына ушундай талаш маселе келип калганда кайсыл жагын кубаттап басым жасаса амалы ошого болот дейт. Демек биздин расмий муфтият, дин жетекчилик мына ушул айтылган маселесинин кайсыл жагын карманып басым жасап фатва берген болсо бүтүн мусулмандар ошого амал кылуусу важип болот. Алманы бирөөнөн сурабай өзүң тат дейт го, дагы өзү такыбалык кылса, Кудай Таала өзүнүн жүрөгүнө салат деп ойлойм. Жума намаздарды үйдө окуп атабыз, бешим кылып. Баягы дүйнөдөгү мондай сыноо келип атат, баарыбыз дуба кылып атабыз.
Эртең бизге майрам, эң чоң майрам. Баягы 2 майрамдын бири сүйүнүп атабыз. Эми ошону эртең жалпы сиз коомчулукка айтсаңыз, эртең айт намазы аянтка чыгып окуйбузбу же буга да тыюу салындыбы? Окубайбызбы? Эми бул ушундай экен, ар бир нерсени өзүнүн адистери негиздеп чечип берет экен. Дагы эле бул пандемиянын кооптуулугу болуп тургандыктан адамдардын бир жерге чогулуп окуусуна, ошо чогулуп бир нерселерди, амалдарды аткаруусуна мындай бир уруксат бербегендигинин себебинен айт намазды окулбай турган болуп калды. Себеби мындан өкүмү өйдө турган фарз делинген жума намазы токтотулуп атат. Ал эми айт намазы болсо өкүмү жума намаздан ылдый турат. Анын өкүмү важиптелинет. Андыктан буга да сабырдуулук менен карайлык. Алла таала мунун артынан да бир жакшылыктарды берген болсун. Биздин баарыбызга коомубуздун ден соолугу жана алардын саламатчылыгы баардык нерседен өйдө турат. Айдыңыздар маарек болсун, майрамды жакшы өткөрүңүздөр. Алла разы болсун. Жана ай жөнүндө сүйлөшпөдүкпү? Бирөө күндүз жылдыздарды көрөт экен да. Анан аялына айтат экен, мен жылдыздарды көрүп атам десе, аял айтат экен, сен жылдыздарды күндүз көргөнүңө менин кошумчам болсо керек, менин де салымым болсо керек десе, сен бул жырабай отурчу, сенин де салымың болмогула, мен өзүм көрүп атам дейт экен да. Аялы шашпа дейт экен да, анан кийимин жууганда, тамагын бергенде даараты жок эле, мурдагыдай ыкласы жок эле, күйөөсүнө мамиле кылып койгон экен, анан жылдыздарды көрбөй калыптыр. Анан бир күн айтат экен да, байбиче, мен жылдыздарды көрбөй калдым десе, буга да менин себебим болуш керек. Кандай себеп десе, мен сага күнүгө тамакты даарат менен берчүмүн. Алып тургай кийимиңди да даарат менен жуучумун. Ошол себептен Кудай Таала сага күндүз жылдыздарды көрсөттү дейт экен да. Анысы кандай, биз баарыбыз, апалар дагы, жубайларыбыз дагы, карындаштарыбыз дагы, инилер дагы, кыскасы үй бүлө баарыбыз бирдей такыба болсок, Кудайга жакын болсок, кийинки Рамазандарга дагы Кудай Таала жеткиргенге дуаларыбызды кабыл кылсын деп айтмакчымын. Сизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик, ушундай пайдалуу илимди элге берип жүрө бериңиз. Анан эми мына акыркы күндө отурабыз. Акыркы дебейин, Рамазандан Рамазандарга жеткизсин, бир кыскача дуа кылып койсоңуз жыйынтыктайбыз. Рахмат. Биз зарыгып күткөн ай болчу. Кече эле кирдик эле, мына эми кайра аягына чыгып баратабыз. Ушул Рамазанды кантип өткөрдүм, кандай кылдым деген ар бирибизде бир башкача сезимдер болуш керек. Негизи эле Рамазандан кийинки, Рамазан айы бүткөндөгү күн, Шаабандын 1 күнүн, биз Шаабалдын 1 күнүн айт деп белгилегенибиздин себеби эмне? Биз мына бир ай бою жебей ичпей жүрдүк, тыйылып жүрдүк, ушудан кутулдук, Кудайга шүгүр деп майрам кылабызбы дейт. Аалымдар айтат, жок. Биз Рамазанга чейинки капилеттен кутулуп, Рамазан айында көбүрөөк Кудайга жакындап алдык. Көбүрөөк Куран окуй турган адатты өзүмө сиңирип алдым. Көп дуа кыла турган болуп алдым. Жашоомду бир тартипке салып алдым. Эми мындан кийин да ушундай кетемин деп ошол жашоосун дагы да Кудайга жакындатып алгандыгына кубансын дейт. Ошон үчүн айт кылат дейт да. Демек, ким Рамазанды мусулмандарга татыктуу өткөргөн болсо, ал айтты майрамдоого укуктуу дейт да. Эгер Рамазандан мурунку күндөрдө эле, андан да бетер же төмөн болгон болсо, ал адам айтты майрамдоого укугу жок деп айтат. Ошондуктан баарыбыз мына ушундай учур, мына кырдаал да ушуну талап кылып турат, өзгөрөлү, Кудайга тобо кылалы, жаман адаттардан арылалы, Рамазан ичинде адат кылып алган жакшы амалдарыбызды дагы да улантууна аракет кылалы. Мурда ата-бабаларыбыз Рамазан узагандан кийин 6 ай бою ушул Рамазандагы кылган амалдарыбызды кабыл кылгын деп Кудайга жалбарчу экен. Андан нар жагында 6 айда эмки Рамазанга эсен аман жеткиргин деп Кудайдан жалбарып сурашчу экен. Демек, Алла Таала биздин мына ушул Рамазанда аткарган амалдарыбызды кабыл кылсын, бүтүн журтчулуктун амалдарын кабыл кылсын. Жана ошол амалдарга туруктуулук берсин. Анан мындай Рамазандардын дагы далайын көрүп, орозолорун кармап, тарабактарын окууну баарыбызга насип кылсын. Амин. Алла Таала мына ушул Рамазан айынын берекесинен
жерге бизге тынчтык берсин, элибизге ынтымак биримдик берген болсун. Мына ушундай оору сыркоолордун баарын бизден алыс кылган болсун. Журтчулуктун баары аман болсун. Кудай Таала баарыбызды тынч койсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizge. Урматтуу көрөрмандар. 30 gün boyu kılgan dualarыбызды Allah Taala özünün ululuğun hurmatına, Peygamberimizin hurmatına, ulu sahabalardın, ulu periştelerin hurmatına, ulu Ramazan tündörünün, Kadir gün tündörünün hurmatına kabul kılsın. Asman жерден gelgen balelerden, jaman oğurlardan, jaman ölümden, kabir azabından, tozok otlarından saktasın. Mekenibizdi imanға nurdangan ulu meken kılsın. Kırgız elibizdi aman esen kılsın. Allah Taalaga ушундай жакшы тилектерди жалынуу менен бирге сиздерге терең ыраазычылык айтуу менен бирге эмки жылы Кудай Таала өмүр берсин. Рамазандан көрүшкөнгө чейин коштошмокчумун. Аман болуңуздар. Аллахтын тынчтыгы, берекеси сиздерге болсун. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздуп жасачубуз. Апамдын рецептерин мен төлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.